Бишкекке жаңы дүйнөлүк стандарттагы стадион келе жаткан жылы курула баштайт. Советский менен Южный магистралдын жанына пландаштырып атабыз. Кудай буйрса, ушу 30 миң көрүүчүдөн кем эмес болгон дүйнөлүк стандарттагы стадионду курабыз. Муну биз бирөөдөн жардам сурабайбыз, өзүбүздүн бюджеттин акчасы менен курабыз. Бишкек шаарында кыргыз футболунун 100 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысы Кыргызстандагы футболдун 100 жылдык өнүгүү мезгилин чагылдырган архивдик сүрөттөр камтылган фото көргөзмө менен таанышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө кыргызстандыктарды жана алдыңкы спортчуларды бул маанилүү дата менен куттуктады. Ал атамекендик футболчулардын чеберчилигин жана жетишкендиктерин белгилеп, Кыргызстандын дүйнөлүк аренада кадыр баркын көтөрүү аракети үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчы өлкөдө спортту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу зарылдыгын баса белгилеп, футболду мектептен баштап университеттерге жайылтуу Кыргызстанды дени сак улуту бар күчтүү мамлекетке айландырат деген оюн билдирди. Ал өлкөнүн спорт тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө бардык күч аракетин жумшоого чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаровго Фрунзелик Алга клубунун ардагерлеринин кол тамгалары коюлган эстелик топ, ошондой эле кыргыз футболунун тарыхын архивдик сүрөттөр менен камтыган альбом тапшырылды. Ошондой эле президент Садыр Жапаров жаш футболчулар менен учурашып сүрөткө түштү. Иш-чаранын жүрүшүндө ФИФАнын президенти Джанни Инфантино да видео байланыш аркылуу куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Иш-чара концерттик программа менен уланды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу өлкөбүздүн алдыңкы спортчулары. Баарыңыздарды кыргыз футболунун бүгүнкү 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кыргызстанда биринчи футбол оюну 1921 жылы Пишпекте, Пишпек шаарынын жана Верный шаарларынын командаларынын ортосунда болуп өткөн. Тарых бул оюндун катышуучуларынын аттарын эч качан унутпайт. Анткени дал ушул күндөн баштап кыргыз футболунун тарыхы башталат. Мындан сырткары кыргыз футболунун СССР убагындагы Алга командасынын ийгиликтери азыркы убакка чейин футбол сүйүүчүлөрүнүн оозунан түшпөй айтылып келинет. Фрунзе шаарынан чыккан Алга командасы убагында СССР чемпионатынын 1 жана 2 лигасында ойногон. Бул команданын оюнчулары кыргыз футболунун чыныгы каармандары болду. Алганын күйөрмандары дайыма стадиондорду толтура олтурушуп, аларды сүрөп келишкен. Ал футболчулар ошол замандын жеткинчектери сыймыктанган каармандар болушса, учурда аттары аңызга айланган каармандар болушту. Эгемендүүлүктөн берки эң эсте калган футбол боюнча окуялардын бири 2019 жылга туш келди. Биздин футболчулар чоң турнирлерде татыктуу ойноп, Бириккен Араб Эмираттарында өткөн 2019 жылкы Азия кубогунда Кыргызстандын курама командасы ийгиликке жетишти. Муну жалпыңыздар жакшы өзүңүздөр билесиздер. Чынында эле курама командабыз биз үчүн чоң майрам тартуулады десек жаңылышпайбыз. Алар мыкты оюнду жана чеберчиликти көрсөтүп, болгон күчүн үрөдү. Учурдагы кыргыз футбол чөйрөсүндө көйгөйлөр да жок эмес. Инфраструктураларыбыздын начардыгы спорттун бардык тармагы үчүн эң чоң көйгөй жаратып келет. Өлкө боюнча жаңы стадиондорду куруу аймактарда футбол оюндарын өнүктүрүүгө чоң түрткү бермек. Кудай буйрса, Бишкек шаарынан баштайбыз. Бишкекке жаңы дүйнөлүк стандарттагы стадион келе жаткан жылы курула баштайт. Советский менен Южный магистралдын жанына пландаштырып атабыз. Кудай буйрса, ушу 30 миң көрүүчүдөн кем эмес болгон дүйнөлүк стандарттагы стадионду курабыз. Муну биз бирөөдөн жардам сурабайбыз, өзүбүздүн бюджеттин акчасы менен курабыз. Футбол
адамдын жаш курагына карабаган эң популярдуу спорт. Ошондуктан ар бир облустун профессионалдуу курама командасы, футбол академиясы болушу кажет. Мындан сырткары республикада спортту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке киргизүү өтө курч зарылчылык болуп турат. Ал эми футбол ойногонду мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин жайылтсак, Кыргызстанды дени сак улут күчтүү өлкөгө айландырууга салым болот. Ошондуктан футболду мектептен баштап бардык тармактарга жайылтышыбыз керек. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн бардыгыбыз жан үрөп аракет кылалы, жан аябай. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл спорттун футбол, волейбол, баскетбол түрлөрүн камтыган мектеп лигасы долбоорун ишке киргиздик. Мектеп лигасынын максаты окуучулар арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын пропагандалоо болуп эсептелет. Долбоор бүгүнкү күнү өз таасирин бере баштагандыгын белгилей кетүүбүз керек. Эгемендүүлүк жылдарында спорттук чөйрөнү өнүктүрүү боюнча бир түрдүү модель түзүлгөн эмес эле. Өткөрүлүп жаткан бардык спорттук иш-чаралар утурумдук мүнөзгө ээ болгон. Ошондой эле республикада массалык спортту өнүктүрүүгө негиз түзүлбөй келинген. Буюрса, бул долбоорду улантабыз, жаш спортчуларды иргеп алууга, сыноого мүмкүн болгон жаңы долбоорлорду иштеп чыгабыз. Ал эми сиздер кыргыз спортунун даңкын арттырууга күчүңөрдү үрөп, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнөлүк аренадагы кадыр баркын көтөрүп жатканыңыздар үчүн өзүмдүн жана бүткүл Кыргызстан элинин атынан терең ыраазычылыгымды билдиремин. Биз сиздерге ишенебиз. Сиздерден жаңы жылда жаңы жетишкендиктерди күтөбүз. Баарыңыздарга жашоодо ден соолук, спортто ийгиликтерди, үй бүлөңүздөрдө тынччылыкты каалаймын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарада мамлекет башчысынын куттуктоосу: урматтуу мекендештер, урматтуу өлкөбүздүн алдыңкы спортчулары, баарыңарды кыргыз футболунун бүгүнкү 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпынын эң сүйүктүү майрамы жаңы жылдын алдында сиздер менен жолугушканыма чын дилимден кубанычтамын. Кыргызстанда биринчи футбол оюну 1921 жылы Пишпек шаарынын жана Верный шаарынын командаларынын ортосунда болуп өткөн. Тарых бул оюндун катышуучуларынын аттарын эч качан унутпайт. Анткени дал ушул күндөн баштап кыргыз футболунун тарыхы башталат. Мындан сырткары кыргыз футболунун СССР убагындагы алга командасынын ийгиликтери азыркы убакка чейин футбол сүйүүчүлөрүнүн оозунан түшпөй айтылып келинет. Фрунзе шаарынан чыккан алга командасы убагында СССР чемпионатынын 1 жана 2 лигасында ойногон. Бул команданын оюнчулары кыргыз футболунун чыныгы каармандары болду. Алганын күйрмандары дайыма стадиондорду толтура отурушуп, аларды сүрөп келген. Ал футболчулар ошол замандын жеткинчектери сыймыктанган каармандар болушса, учурда аттары аңызга айланган каармандар болушту. Эгемендүүлүктөн берки эң эсте калган окуялардын бири 2019 жылга туш келди. Биздин футболчулар чоң турнирлерди татыктуу ойноп, Бириккен Араб Эмираттарында өткөн 2019 жылкы Азия кубогунда Кыргызстандын курама командасы ийгиликке жетишти. Муну жалпыңыздар жакшы билесиздер. Чынында эле курама командабыз биз үчүн чоң майрам тартуулады. Алар мыкты оюнду жана чеберчиликти көрсөтүп, болгон күчүн үйрөдү. Учурда кыргыз футбол чөйрөсүндө көйгөйлөр да жок эмес. Инфраструктурабыздын начардыгы спорттун бардык тармагы үчүн эң чоң көйгөй жаратып келет. Өлкө боюнча жаңы стадиондорду куруу аймактарда футбол оюндарын өнүктүрүүгө чоң түрткү бермек. Кудай буйруса, Бишкек шаарынан баштайбыз. Совет түштүк магистрал жанында курууну пландаштырып жатабыз. Ал жак 30 миңден кем эмес көрүүчү үчүн болот. Бирөөдөн жардам сурабайбыз. Өзүбүздүн бюджеттик акчага курабыз. Футбол адамдын жаш курагына карабаган эң популярдуу спорт. Андыктан ар бир облустун профессионалдуу курама командасы, футбол академиясы болушу кажет. Мындан сырткары, республикада спортту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке киргизүү өтө курч зарылчылык болуп турат.
Ал эми футбол ойногондо мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин жайылсак, Кыргызстанды дени сак улут күчтүү өлкөгө айландырууга салым болот. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн жан аябай аракет кылалы. Өзүңүздөр билгендей, быйыл спорттун футбол, волейбол, баскетбол түрлөрүн камтыган мектеп лигасы долбоорун ишке киргиздик. Мектеп лигасынын максаты окуучулар арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын пропагандалоо болуп эсептелет. Долбоор бүгүнкү күнү өз таасирин бере баштагандыгын белгилей кетүү керек. Эгемендүүлүк жылдарында спорттук чөйрөнү өнүктүрүү боюнча бир түрдүү модель түзүлгөн эмес эле. Өткөрүлүп жаткан бардык спорттук иш-чаралар отурумдук мүнөзгө ээ болгон. Ошондой эле республикада массалык спортту өнүктүрүүгө негиз түзүлбөй келинген. Буйруса бул долбоорду улантабыз. Жаш спортчуларды иргеп алууга, сыноого мүмкүн болгон жаңы долбоорлорду иштеп чыгабыз. Ал эми сиздер кыргыз спортунун даңкын арттырууга күчүңүздөрдү үрөп, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнөлүк аренадагы кадыр баркын көтөрүп жатканыңыздар үчүн өзүмдүн жана бүткүл Кыргызстан элинин атынан терең ыраазычылыгымды билдиремин. Биз сиздерге ишенебиз. Сиздерден жаңы жылда жаңы жеңиштерди күтөбүз. Баарыңыздарга жашоодо чын ден соолук, спортто ийгиликтерди, үй бүлөңүздөрдө тынчтык каалаймын.